Шеналы Арабаев атындағы Кыргыз мамлекеттик университетинде фарс тили жана Иран маданияты борбору ачылды. Бул борбордун ачылышынын негизги биздин максатыбыз бул биздин жана чет студенттерибизге фарс тилин дагы чет тил катары окутуу биздин негизги максатыбыз. Андан сырткары каалоочулар болсо дагы ошол борбордон келип тилди бекер үйрөнүшсө болот. Андан сырткары Иран Ислам Республикасынын маданиятындагы жайылтуу болуп саналат. Сөзсүз бул биздин бүгүнкү ачылган борбор эки мамлекеттин ортосундагы биринчиликтен достукту, кызматташтыкты чыңдайт жана ошондой эле борборду ачып берген Иран мамлекетиндеги Аль Мустафа атындагы эл аралык университеттин профессору Али Пурман мырза ошол университеттин атынан келип ачты да ошол эки университеттин ортосунда дагы бул кызматташтыкты жана эл аралык байланышты жана ошондой эле студенттер жана мугалимдер арасында дагы академиялык мамилдүүлүктү сөзсүз жогорку деңгээлге көтөрөт деген ишеничтебиз. Мен ойлойм бүгүнкү фарс тили жана Иран маданияты борборунун ачылышы бул биздин Ишан Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети үчүн өтө керек болчу. Мен ойлойм бул келечекте көп ушу фарс тили эле эмес башка дагы чет тилин үйрөтүүдө ушул биздин бүгүнкү ачылган лингофондук кабинетибиз дагы чет тилин сапаттуу үйрөтүүдө сөзсүз өз кызматын көрсөтөт деген ишеничтемин. داره که به عنوان ابتدای کار و بستر Fars tilini үйrөтүp, маданияттарды бекемдеп, анан биринчи максатыбыз ушул, экинчи тепкичте биз эгер уруксат болсо башка дагы факультеттерди ачабыз, тил боюнча, маданият, адабият жөнүндө. Ошондой эле каалоочу студенттерге Иранда окуганга мүмкүнчүлүк түзүп бере алабыз. Алгачкы тепкичте биз бул жакта студенттердин контрагын төлөп, фарс тилин үйрөтөбүз. Кийинкисинде биз дагы фарс тили канчалык кызыкчылык алып келет, бул жок ошого карата кадамыбызды жасайбыз. Мисалы, Иранда 150дөн ашык факультет бар. Фарс тили, адабият, гуманитардык илимдер жана башка. Ошол факультеттерде дагы студенттерди окуганга мүмкүнчүлүк түзүп бере алабыз. اونم میشه و در آینده هم اگر بعضی از دانشجوها هم علاقه‌مند باشن میتونن بیان